Экономика министрлиги Кыргызстан менен Чехиянын жарандарын кош салыктан бошотуу боюнча мыйзам долбоорун сунуштап парламентке алып келди. Жайында экономика министринин орун басары Дастан Кадыров баяндама жасап, долбоор боюнча эки мамлекеттин өкмөтү келишим түзгөнүн билдирди. Ал түзүлгөн келишимдин негизинде ишкерлер кош салыктан кутулаарын айтты. Ал эми илимпоздор гонорар ала турган болсо, алар эки тарапка тең салык төлөбөөрүн да кошумчалады. Ошондой эле ал Кыргызстанда 27 чехиялык компания катталып, учурда анын 9-у активдүү иштеп жатканын кошумчалады. Ал эми депутат Улукбек Ормонов Чехиянын ишкерлери жумушчу күчкө муктаж экенин айтып, миграция кызматы менен келишим түзүп кеткенин белгиледи. Бирок виза маселесинин улам ишке ашпай жатканына нааразы болду. Эл өкүлүнүн айтымында бир айда Чехияга 25 кыргызстандыкка гана виза берилип жатат. Баяндамасынын соңунда Кадыров ушундай эле келишимдер жалпысынан 31 мамлекет менен түзүлгөнүн белгиледи.